Мурда президент Алмазбек Атамбаев атайын операциянын экинчи күнүндө колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты расмий орган тастыктады. Мурда президент Алмазбек Атамбаев кармоо операциясы бүгүн саат 16-ларда башталган. Милиция темир дарбазанын чокутталган машина менен сүзүп кирип, Атамбаевдин тарапташтарын короодон сыртка сүрүп чыгарган. Анда кулак туңдуруучу, көздөн жаш агызуучу каражаттар колдонулганын Азаттыктын кабарчысы окуя болгон жерден кабарлаган. 7 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы ишке ашпай калган. Операция учурунда күч органдары менен мурда президенттин тарапташтары кагылышып, бир нече киши жараат алды. Алардын арасында атайын кызматтын аскерлери жана милиция кызматкерлери бар. Кагылышта башына таш тийип оор жараат алган Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкуловго 2 жолу операция жасалды. Азырынча ал эсине келе электигин дарыгерлер билдирип жатат. Күч түзүмүнүн бир өкүлү каза тапты. 2 күнгө созулган Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы тилекке каршы адам курмандыгы менен 8 августта саат 18 чамаларында аяктады. Эгер сиз биздин каналда алгачкылардан болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Чоң рахмат. Опять площадь. Бля, 2010 жылғы ситуация. Уже рано где, да? Внимание, у нас в Койташе начинается захват. Внимание, у нас в Койташе начинается захват. Внимание, вот спецназ пошел. Спецназ yerine, şimdi girdi. Spetsnaz şimdi Atambayev tıkattı. Внимание, ребята, у нас начался захват. Kaç bağlama. Spetsnazlar at. Bunlar qanday? Жаппа. Yapma.
Эме көтөрүп чыккан бүт эмен барып, чалгыла координатор эмен барып. Ой ташкан Спецназдар кирип келди.